Саламатсыздар. Бүгүнкү ушу талкуунун катышуучулары, биздин бүгүнкү каралып аткан темабыз Сталиндик коллективдештирүүнүн баасы деген онлайн талкууга куш келипсиздер. Бул тема чындыгын айтканда абдан кеңири тема. Ошондуктан 1,5 сааттын ичинде муну баарын талкуулап чыгыш кыйын. Бирок бул эсимде талкуу аянтчасына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени мунун актуалдуулугу абдан жогору бүгүнкү күндө. Бүгүн ушул спикер катары биздин талкууга тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин агайыбыз катышып атат. Тарых илимдеринин кандидаты Жолдошбек Бөтөнөев катышып атат жана Зухра Алтымышева. Бул бүгүнкү талкуунун катышуучулары баардыгы тең ушул теманын үстүндө чындыгында иштеп, иштешип, өздөрүнүн жаңы көз караштары менен ушул тарыхчылардын, илимпоздордун арасында белгилүү. Эмесе биз убакытты көпкө созбой рационалдуу пайдаланууга аракеттенип, сөздү биринчи ушул тарых илимдеринин доктору, профессор Тынчтыкбек Чоротегин агайга кайгарсак. Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер, урматтуу замандаштар. Биз тарыхка азыр арт жакка кылчайып жатып, бүгүнкү жана кийинки доорго карата дагы бир жемташтырыбыз керек болуп аткан темалардын бири ушул. Айтыш керек, ушундай Сталин колхоздоштуруу деген жалпы эле ушу муна артель, кибуц жана Лев Толстой уюштурган, Махатма Ганди дагы уюштурган кандай бир коммуналдык уюштуруу аракеттери жөнүндө сөзсүз мунун позитивдүү оң жактарын дагы айтышыбыз керек. Эгерде демократиялык мамлекет жана жерлердин чоң системасын курбаса, мээлер көп багыттуу иштер жүргүзбөсө, жыйкандардын айыл өнөр жайлык деңгээлде чыгаруу сыяктуу бир мас калган болсо, албетте бул учурда коммуналдуу жамаатташып иштеген өтө маанилүү болуп саналат да. Мына постсоветтик учурда көз ачымынча бузуп салган көрдүк. Ошону сактаганга аракет кылып, деңгээлде кооператив сыяктуу бир кыймылга айландырганга аракет кылганда, бул айрым жаштарыбыз үчүн мына осы 30 жыл калган. Бул эски тарыхтай эң башкысы ошо 1 миллиондой кишини эле кулакка тартуу деп кубалашкан деп айтышат. Кыргызстандын өзүндө да абдан көп тири карак дыйкандар. Алардын ичинен баардыгы тең эле мурдагы байманаптын өкүлү болгон эмес. Ошо чарбаны жүргүзүү ыкмасын билген, уюштура алган тири карак дыйкан чарба башчылары дагы айдалып кеткен. Анан албетте бул колхоздоштуруу жүрүмү кандайдыр бир даярдыкты, үгүт иштерин жүргүзгөндө бир базага да таяныш керек болгон, андай эмес эле көз ачымырча 5 жылдык планга киргизилип, сөзсүз түрдө ушу аткарылышы керек деген дагы көп жерлерде, мисалы үчүн ошол колхозго кирген кишилер жалпы жамаатынын эгиндеринин эгүү үчүн даярдап койгондорунан бери өкмөт тартып алган. Аймактарда мына Эдил боюнда, Украинада, Казакстанда, Түндүк Кызда массалык түрдө, жасалма түрдө ачкачылык болгон. Анан тартчыларда колхозго кирүүнү каалабаган киши, анын ичинде байманап эмес, ошо кишилери малдарын өлтүргөн.
мына мындай учур болгон, чек арага жакын Кыргызстан, Казакстан бул Абдалиева деген карындашыбыз азыр муну 3-үркүн деп белгилеп жүрөт. Бул дагы өтө маанилүү нерсе. Ал эми өлкөнүн ичкерки аймагындагылар алар башка жумурияттарга ушул колхоздоштуруу учурунда ачарчылыктан эле эмес, ушундай массалык түрдө зомбулукту көрүүдөн качканга ыргасы болгон. Бирде ошол сталиндик машина өзүнүн тишин ар башка көрсөтүп турган. Эгерде мисалы үчүн Совет доорунун башында Ленин тирүү кезинде деле мисалы үчүн кулактар дегенди негативдүү айтып, кулак негизгиси бул өзүнүн кол алдында кишилердин эмгегин колдонгон, демек эзүүчү, эксплуататор деп. Бирок ошол эле учурда өзүнө кишилерди мына дыйкан чарба ээси катары тарта алган, чарбаны жүргүзүүнүн ыгын билген кишилердин баардыгы тең түрдө дароо кулак деген категорияга которулган. Ал эми жаңы экономикалык саясат НЭП учурунда аларга кайра аргасыздан мүмкүнчүлүк бергенге туура келген да. Ал эми бүткүл өлкөнү өнөр жайлаштыруу, индустриализация маалында бул партиялык атайын чечим менен өзүнчө бир таптык жардыкты тагышкан. Буга чейин кулактарды элемент катары айтып келсе, тап катары жоюу деген ураанды Сталин көтөрүп, ошонун негизинде бүткүл өлкө боюнча ушундай жазалоолор жүргөн. Албетте бул жазалоолордун баардыгы анын коллективдештирүүнүн өзүнүн баскычтары жөнүндө азыр абдан көп иликтөөлөр бар. Маселен, эгемен болуп келип 1940-жылы гана каратылып алынган Балтика боюндагы, Батыш Украинадагы, Бессарабиядагы бир катар жерлер, алар албетте 1953-жылга чейин коллективдештирилген. Өзгөчө 48-жылдан кийин башталган, экинчи дүнүйүлүк согуштан кийин. Өтө кызык нерсеси, коллективдештирүү деген жүрүмдүн эң соңку учуру бул Магадан аймагында, жаңа бугу багуучуларда 1952-жылга чейин барган экен. Мына ушул баардык жүрүмдөрдүн ичинен Кыргызстанда элибиз да чакан болгондуктан биз үчүн өтө ырайымсыздык менен жүргөн окуя болду. Мына ушул тарыхты биз кайрадан жаңыча карап атканда, албетте жогоруда мен сөзүмдү баштагандай позитивдүү, оң, эгер ыктыяр менен болчу нерсе болсо, ал кандай болмок? Мисалы үчүн Израилде кибуц деген ушундай коммуналдык аракеттер бар. Ал бул Израиль бир кезде Түрк Осман султандыгынын астында турган учурда эле башталган кыймыл болгон. Азыр деле уланып атат. Демек, колхоздоштурууде биз сталиндик колхоздоштуруу ошо эки багытта жүрдүк. Бир жагынан ошо айыл чарба жеке дыйкандарын колхоз деген түргө кошушкан. Бул коллективдүү өзүн өзү башкарган ыктыярдуу чарбалардын биримдиги деген. Экинчи жагынан совхоз деген, бул советтик чарбанын бири деп. Бир эле дыйкан бир айылда ошо колхозчу болуп аталса, экинчи айылда ал совхозго кирип калса, жумушчу деп аталган. Бул пролетариаттын мүчөсү болуп калган. Бирок экөө тең эле бир эле менен жер казат дегендей. Албетте колхоздоштуруунун учурунда жанагы абдан көп тракторлор жаңыдан алып келинип, жер иштетилип, массалык түрдө бекер өтө кыйналган калайык жанагы чоң каналдарды өздөрү казып, сугат системасын жүргүзгөнгө бир топ эле ошондой илгерүүлөр болуп, акыры ошо колхоздоштуруунун учурунда баягы мындайча шарттуу айтып коюшат эмеспи? Жөн эле баягы
чокойчон жүргөн орустар тиги трактор минип калды, индустрияга жетти деген. Бирок ошонун артында 10 миллиондогон кишилердин өмүрү турду. Ошону такыр башка демократиялык түрдө жүргүзүш мүмкүн беле деген сыяктуу суроо дайыма биздин алдыбызда болуш керек да. Болбосо анын эң акыркы натыйжасын карап эле Сталин туура кылган деген азыркы сталинчилер абдан көп, азыр дагы көп. Менин муунумдагы кишилердин арасынан дагы абдан көп. Бирок биз акыйкатты айтканда баардык варианттарды карап, чегерип турушубуз керек. Кийин мисалы үчүн батыш жакта, чыгыш Европадагы социалисттик системага өткөн өлкөлөр дагы чалык зомбулук менен колхоздоштурулган эмес. Мына эми мен жалпы сөздү айттым, конкреттүү түрдө Кыргызстандын акыбалы жөнүндө, Кыргызстанда бул жүрүм кандай болгондугу жөнүндө ошол доорду түздөн түз иликтеп келген биздин кесиптештерибиз андан ары улантар. Мен бул идеяларды албетте окуу китептери жазганда, кыргыз тарыхы сыяктуу энциклопедиялык сөздүктү даярдаганда сөзсүз колдонууга туура келди. Бирок негизги адистер мына мен сүйлөгөндөн кийин чыга турган адистер деп алдын ала мен алардын ишин рекламалап кетейин. Рахмат сиздерге. Суроо болсо кийин жооп берермин. Айдачы, микрофонуңузду кийгизип аласызбы? Тынчтык агай, ушу кыска убакыт аралыгында жалпы союздун аймагында кулакка тартуу процесси кандай жүргөндүгү жөнүндө кыскача маалымат берип кеттиңиз. Чоң рахмат. Эми азыр сөздү PhD тарых илимдеринин PhD доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Зухра Алтымышевага берсек. Зухра Алтымышева дагы өзү ушул Кыргызстанда кулакка тартуу боюнча көптөн бери изилдөө жүргүзүп келе жатат. Анан жана сиз агай айтып атпайсызбы, ошо китептерге кириш керек деп. Чындыгында биз Зухранын изилдөөлөрүн дагы пайдаланып, мына жаңы чыккан Кыргызстан тарыхы 3 томдук академиялык басылма жарык көргөн. Ошондо биз кулакка тартууну чагылдырууда ушул Зухра Алтымышеванын материалдарын пайдаландык, бизге автор катары кошулду да. Ошон үчүн рахмат, Зухра, ошо сизге сөз ыйгарылат. Бардыгыңыздарга дагы бир жолу саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Айдеже, сизге рахмат сөз бергендигиңиз үчүн. Эми бул жерде жогоруда биздин дагы эжелер айткандай, бул тема абдан чоң. 1,5 саатка дээрлик сыйдыруу өтө кыйын. Ошондой болсо дагы биз мындай негизги маселелерге токтолгонго аракет кылалы. Тынчтыкбек айткандай, бул кулакка тартуу маселеси жалпы эч сирде жүргүзүлгөн иш чара. Бир эле Кыргызстан менен чектегенге албетте болбойт. Анан мына ушуну түбүн изилдеш үчүн биз 1917-жылга кайрылышыбыз керек. Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, 1917-жылы большевиктер бийликке келди, Октябрь революциясынын натыйжасында. Андан кийин эмне үчүн мен аны белгилеп атам? Анткени ушул большевиктер бийликке келгенден кийин социалисттик коомдо өзгөрүүлөр жүрдү да. Бул боюнча чет өлкөлүк изилдөөчүлөр дагы абдан терең иликтөө жасашкан. Мисалы, ушул совет коомунда таптарга бөлүнүү келип чыкты. Мисалы, ошол эле большевиктердин көз карашында коомдо 2 тап болот. Булар кимдер? Жана экинчиси, булар мурдагы буржуалык тап душмандар. Бул жерде жанагы класстарга бөлүү. Бул ошол маселе дагы келип чыгат да. Анан эми бизди бул жерде кызыктырган нерсе, мисалы, ушул социалдык экономикалык тап катары пролетариаттар булар кимдер болгон? Булар жумушчулар. Бул негизинен индустрияда иштеген жумушчулар, экинчиси булар дыйкандар, айыл чарбадагы дыйкандар. Эми алардын бир альтернативалуу претендент катары алар ким? Булар буржуазия болуп атат да. Ошол эле мезгилде бизди эң кызыктырганы кулактар маселесинде булар дыйкандар. Дыйкандарды мисалы
Шейла Фицпатрик деген окумуштуунун изилдөөсү боюнча большевиктер 3-кө бөлүшкөн экен. Жакыр дыйкандар, анан орто дыйкандар, орто зар деп да койсок болот. Жана кулактар, мына ушул дал ушул кулактар протокапиталисттер. Же болбосо айыл чарбасындагы айыл жерлериндеги капиталисттик элементтер деп. Эми дагы кичине кайрыла кетели, бул калды ушул кулактарды тапкандары жою. Биз анда жаңы экономикалык саясатты айта кетишибиз, саясат өз кезегинде бул жакшы саамал 2000-жылы, анан тилекке каршы экономикалык саясат 20 Сталин жана анын пикирлештери бул саясатта да алар кимдер, мисалы пикири боюнча ушул жаңы экономикалык саясатты колдоп, анан экономикада ийгиликке жетебиз деген. Сталин болсо аягында убакыт келгендигин жарыялап, анан бул ишке ашырыла баштады. Эми мен дагы кыскача кошумчалай кетейин. Жанагы кулактар аймакка кулактар статус берилген. Мисалы кыргыздарга деле Украинага барганда ошондой статус берилген. Анан аларды керек болсо ушул эстир мамлекетти өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланды. Мисалы алардын эмгектери курулуш иштеринде, завод, фабрикаларда пайдаланган. Атайын ушул сүргүн областтары дагы түзүлгөн. Магнитогорск, Караганда, Түндүк Урал, ошол жактарын эстеп койсок болот да. Демек, кулактардын эмгек лагерлеринде айрыкча советтик индустриализацияны ишке ашууда пайдалангандыгын көрсөк болот. Анан эң негизгиси бириккен мамлекеттик саясий башкармалык, бул дагы чоң орган, ушул кулактарды тапкатары жоюуда жана аны ишке ашууда өтө чоң роль ойногондугун айта кетишибиз керек. Анан жалпы эстир боюнча чындыгында эле бул өтө чоң нараазычылык пайда болду. Мисалы, биз ойлошубуз керек, кулактар тапкатары жоюу саясаты аябай жылма болуп эле, анан элдин баары баш ийип, анан кыңк этпей аткарды деп. Эми булар өз кезегинде көп айтылбаганы менен Тынчтыкбек агай да айтып кетти. Ошол эле Россияда, Украинада абдан чоң мындай нараазычылыктар, керек болсо куралдуу каршылык көргөзүүлөр дагы болуп келген да. Кавказда, мисалы, Волга боюнда, Украинада ошол эле коммунисттик бийлик менен дыйкандардын ортосунда куралдуу кагылышуулар. Мисалы, бөлөк окумуштуулар дагы терең изилдешкен. Мисалы, бабьи бунты деген аялдар атайын дыйкан аялдардын көтөрүлүштөрү болуп турганда, анан эмне үчүн аялдар анткени эркектерди катуу репрессиялап кетишкен. Ошондуктан аялдар биригип ушундай дагы анан айыгышкан бир протесттер келип чыккан. Анан мына ушул протесттерден улам бийлик өзүнүн катасын мойнуна алып, кийинчерээк биз билебиз, Сталин ушул Правда газетасында 1930-жылы ийгиликтен баш айлануу же болбосо ийгиликтен манчышко деп которобузбу ага, мына ушундай өзүнүн бул жерде жанагы жергиликтүү кадрларга күнөөсү деп көргөзүүгө аракет жасаган да. Анан өтө кызык маселелер бар. Мисалы, ошол эле кулактардын бала чакасы. Эми кулактардын бала чакасы, үй бүлөсү дагы, үч туугандарына дагы өзүнүн таасирин тийгизген. Алар социалдык жактан дискриминацияга дуушар болушкан. Мына ушундай маселеде кийинчерээк Сталин 1935-жылы баласы атасы үчүн жооп бербейт деп жарыялаган. Ул атасы үчүн жооп бербейт, бирок бул дагы өз
ошол мезгилдеги эң атактуу фраза болгон, бирок ошого карабастан кийинчерээк баары бир ушул дискриминациянын көп жылдар бою улантылгандыгын биз жыйнаган озеки маалыматтар дагы тастыктайт. Эми абдан көп ушул жалпы эстир боюнча айтып берсек дагы абдан көп. Мен Кыргызстан боюнча мен кыскача кыскары кетейин, убакытты үнөмдөп пайдаланганга аракет кылайын. Мен өзүм ушул Кыргызстандагы архивдерди Ошто, Бишкекте, дагы башка аймактарда болушунча караганга аракет кылдым. Анан эң кызык факты, биз жана айтып атпайбыз, 20 жылдардын аягында башталды деп, кулактар тапкаттары жөө. 1921-жылда болгон. Мисалы, Таласта Карабаш Кудайберген, Кызылбаш Кудайберген, анан дагы айрым кишилердин аттарын мен өзүм тапкам. Алар 3 жылга жана сыртка айдалып кайра келишкен фактылар бар да. Анан эң негизгиси массалык түрдө бул 27-жыл, анда 21 Байманов, алардын так аты жөнү архивде белгилүү. Булар ушул 1927-жылы кармалып, анан алардын жанагы мал мүлкү конфискацияланып, алар сөзсүз түрдө колхоздорго материалдык база болуп берген да. 27 Баймановдун дагы бала чакасынан мен өз убагында маалыматтарды жыйнагам. Мына ошолорго таянып өтө кызыктуу эскерүү маалыматтары келтирилет. Алар ошол адегенде Москвага жакын Халтурино деген шаарга айдалышкан. Анан бул климаты суук болгондуктан кийинчерээк Казакстанга которушат. Анан 1929 Оренбургка келишкен, 30-жылы Чимкентке келишкен, анан Жамбылга, анан 31-жылы Фрунзеге келишет. Бирок ошондо дагы аларды туу өскөн жерине кайтууга уруксат берген эмес да. 1935-жылы гана алар өздөрүнүн мурдагы жашаган жерлерине кайтууга уруксат алышкан. Кийинкиси бул 44 Байманов, саны көбөйгөнүн байкап атсаңыздар керек. Бул 29-жыл жана биз айткан кулактар тапкаттары жөө мезгилинен кийин башталган. Бул 4-февралдагы жоо. Бул 4-февралда, эми азыр биз эми көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жок, архив документтери дагы бар. Бул жердеги 44 өтө бай киши. Анан ушул 44 кишилердин дагы кайсы жактарынан болгондугу, кайсы жактан канча киши, бул боюнча дагы так маалыматтар бар. Булар каяктан? Нарындан, Таластан, Караколдон жана Оштон. Анан булардын дагы мал мүлктөрү конфискацияланып, алар дагы колхоздорго, совхоздорго өткөрүлүп берилген. Алар 3 жылдык мөөнөткө Оренбургка айдалган. Биз айтып жүргөн Казыбек Мамбетеминов, Богачы Жакпеков сыяктуу маданият өкүлдөрү дагы бар алардын ичинде. Анан бул боюнча мен бир факт тапкам, кандай жашашкан. Убактыңыз Мен ага көп кирбейин. 31-жыл бул Орто Азия, 31-жылы 29-июнда кийинки кезектеги декрет кабыл алынып, Украинага жана Түндүк Кавказга жалпы Орто Азиядан 6000 чарба, алардын ичинде 700 Кыргызстандан. Эми категориялар дагы абдан көп, аларга көп токтолбойм. Булар Украинада депортациялангандан кийин ар түрдүү кыштактарда жашашып, анан кийинчерээк азыркы Херсон областы, Чурпинск району, Виноградово кыштагы, бирок ал мезгилдеги аталышы Николаев областы, Скадовск району, Чалбасы кыштагына которулган. Анан бул боюнча дагы озеки булактар топтолду. Анан эң кызыгы 37-38 жыл репрессиянын капшабына ушул айдалып барган кулактар дагы кабылышкан Украинада. Бул боюнча дагы архив материалдары биздин колубузда бар. Кимдер жана кандай күнөөлөр менен репрессияланган. Кийинкиси бул Түндүктөн айдалган 1932-жылы 11 апрелде 500 кулак чарбасы. Анан бул эң негизги эки маселеге токтолуп кетейин. Ушул кулакка тартуу жана биз айтып атпайбызбы, Россияда абдан көп көтөрүлүштөр болду деп, Кыргызстанда дагы болду деп айта алабыз. Бул кандай формада болду? Биринчиси, биздин урматтуу Тынчтык агайыбыз айткандай, жанагы сыртка көчүп кетүү. Мисалы, Казакстанда дагы аябай, Монголияга, Кытайга көчүп өтүп кетишкен. Айрым учурларда Иранга чейин. Бизде дагы бизде көбүнчө Кытайга жана чек арада жашаган. Анан түндүк деп эле айтпашыбыз керек, түштүктө дагы. Алайда мисалы Алай, Гүлчө, Ноокат, түндүктө болсо Нарын, Атбаш, Ысык көл, негизинен алар өздөрү каалап атайын малдан жандыктарын алып үй бүлөсү менен өтүп кетишкен да. Экинчиси бул басмачылык кыймылы.
ушул архив материалдарын анализдеп көрсөк, ушу кулакат эмне үчүн басмачылык кайра күчөдү 20 жылдардын аягында, мисалы Жаныбек Казы башында элдешти, советтер бийлигине өттү, анан 26-жылдан кийин анын күчтөрү кайра антисоветтик кыймылда күрөшкө аттанды. Анын себеби ушул изилдей келсек кулакка тартууга байланыштуу да. Кулакка тартуу, анан коллективизация боюнча чукул чараларга. Анан ушул басмачы топтордун аракеттери дагы өтө күчөгөндүгүн чындыгында эле ушул архивдик материалдар далилдейт. Анан жер суу реформасын да унутпашыбыз керек. 27-28 түштүктөгү жер суу реформасы дагы нааразычылыктардын күчөшүнө өбөлгө түздү да. Ушул эң негизгиси бул экономикалык катастрофа. Мен жыйынтыктап айта кетейин, экономикалык катастрофа деп дагы айтсак болот. Бул албетте колхоз совхоздордун материалдык базасы конфискацияланган мүлктөрдүн эсебинен чыңдалганы менен өтө көп айыл чарбасына зыяндарды алып келди да. Анан ал эми жана жеке кишилерге алынып келген гумандык жактан, бүгүнкү күндүн өңүтүнөн алганда, аны айтпай эле коеюн. Анан эң негизгиси жанагы туура эмес жүргүзүлгөн кулакка тартуу. Кандай жүргүзүлдү? Мисалы бүт эле ушул декреттер, инструкциялар так аткарылган эмес. Мисалы жеке кастык, уруу мамилелери, тагыраак айтканда кыйыр факторлор дагы чоң роль ойноп, мына ошондуктан жалаң эле байлар эмес, орто чарбалар, кедейлер, ал тургай кедейлер дагы ушул кулакка тартуу компаниясына дуушар болуп запкы тартышкандыгы бул чындык. Анан басмачы кыймылына дагы бир эле байлар кошулган десек жаңылышпайбыз бул мезгилде. Анализдеп көрсөк, орто чарбалар дагы, анан кедейлер дагы ушул совет бийлигинин саясатына каршы кошулуп кеткен фактылар бар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Зухра, чоң рахмат сизге. Урматтуу ушу эсимде талкуу аянтчасынын катышуучулары. Биздин изилдөөчүлөрдө аябай маалыматтар көп, кызыктуу маалыматтар аябай көп. Ошон үчүн ар бирин дагы өзүнчө мындай талкуу уюштурсак боло тургандай да. Ошон үчүн Зухра, сизге чоң рахмат. Эми сөздө болсо ушул Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты, түздөн түз ушул кулакка тартуу проблемасын изилдеп жүргөн изилдөөчүлөрүбүздүн бири Жолдошбек Бөтөнөевгө сөз берсек. Жолдошбек, убакытты кичине караңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Бизден баардыгыңыздарга илимий ийгиликтерди каалайм. Бүгүн абдан талкуу болуп жатат. Эле бул ар бир модератордун баты боюнча сектеп койсок да биригип талкууну жаратат темалар. Бул жерде мен сүйлөгөнүм мына Эмил Папаев агай катышып атат. Өткөндө Бишкек шаарына өткөндө да агай келип катышкан. Агайды саясат эле эмес, кыргыз элинин патриоттары дагы билсек илимге кызыгуусу жок экенин, илимпоздон кандай проблема бар экендигин кызыгып катышат деп да билсек, сизге рахмат. Эми урматтуу конференциянын катышуучулары, 2010 жылы Улуттук Илимдер Академиясында Кыргызстандын түштүк аймагындагы коллективдештирүү саясаты жаңы чыгыш караш деген темада кандидаттык диссертациямды коргогонмун. Ошондо биринчи главасында Кыргызстандагы коллективдештирүү саясаты, экинчи глава кулакка тартуу саясаты деп алган. Ошол эки бири-бирине логикалык ыраттуулук менен байланышкан. Чындыгында эле коллегаларыбыз айткандай, коллективдештирүү саясаты бул административдик ресурстун колдонушу, жогорудон төмөнгө карай команда буйрукчул система менен жергиликтүү элдин географиялык жашоо өзгөчөлүгүн, айыртадан бери калган эң кулк мүнөзүн, менталитетин алыстан Борбон, Москвадан берген буйрук азыркы советтик мамлекеттер багында бардыгында бирдей менен
ишке ашырылган. Анын сиздер тарыхчыга көрүңүздөр. Моментте айтсак, коллективдештирүү саясаты чындыгында ошол мезгилде Кыргызстандын калкынын 2%га жетпеген 1,98% түзгөн социалдык жанагы катмарларга бөлүп, мурдагы марксист лениндик теория менен караганда 2%ге жетпеген Кыргызстандын калкынын саны ошол кулак деген категорияга жооп берген болчу. Отурукташтыруу саясаты менен кол коллективдештирүү саясаты бул кулакка тартына саясий репрессиялар менен, трагедиялар менен толгонун билесиздер. Ошол 2% кулагы деген категорияга жооген Кыргызстандын инин социалдык абалы бул жакшы эмес экенинен кабар берет. Бирок ошол мезгилде азыркы кыргыз саясатында эле кичиликтүү аткан чиновниктер өрүнүн жылуу месталарын сакталуу максатында кошачылык саясаты колдонушуп, борбордон Сталин буйрук берип 29-жылы туташ коллективдештирүү ишке ашырганда, коллективизация бардык Союз республикадагы калктын 3%ден 5%ге чейин кулак тарткыла деди. Бизде 2%ге жеткен калк кулак категорияга жооп атты. Ошол мезгилде биздин көрүнүктүү сыймыктанып жүргөн айрым тарыхый инсаныбыз деп кое берелик. Сталинге рапорт жазып атат. Жолдош Сталин, биздин Арал Буура районунда кулакка тартуу саясаты али күнгө чейин аягына чыгып, жергиликтүү бийликтин алы жетпей атат. Биринчи биз кошумча күч бериңиздер. Экинчи орто дыйкандардын середняктарды кулакка тарталы. Анткени алар келечектеги кулактуулары элемент, житочный элемент көрсөтүүнү берип, район акими деп колун коюп Москвага жөнөтүп. Ошолорду ысымын айтып бер. Кыргызстанда Жоке, 3%ден 1%ге чейин кулак тартылыш керек болсо, Сталиндин көрсөтүүсү боюнча бизде 10%ге чейин кулакка тартып жиберди. Антип салыштырма алып айтканда, бүгүнкү күндө дагы Кыргызстанда лидерлердин, итабыздын начар болуп кимди падыша катары көрөсүн могул деп айта албайдыгыбыздын дагы бир маселеси болуп, 20-30 жылдарда жаткан болот. Бул мезгилде Сталиндик саясаттын, Сталин кандуу мизи аркылуу болгон кыргыз элитасы бүгүнкү күндө кыргыз элинин жакшы сөз бар, өтү болуп атат дегенде болуп атат да. Бардыгы менен окшош болуп. Эми архивдик мааттар абдан көп. Мен мына Ош областтык Кыргыздагы мамлекеттик архивдердин бардыгына кирүүгө аракет кылдым. Андан сырткары Оренбургда барып келдик. Бул бирүү менен чырмалышка 17-жылдан баштап 16-жылда Үркүндүк менен белгилүү тарыхый окуя. Большевиктер билген адын кылыны идеясы туура жакшы болгон. Кедей болбосун, бардыгы бирдей жашасын деген мүмкүнчүлүктөр болгон. Бирок аны ишке ашыруунун методдору бул баш алган сыяктуу жагуу, жасакерлер, оштуктар андай пахта коюу деген нерсе менен коштолуп, ал трагедия менен коштолду. Ошол мезгилде Сталиндик сеттик машина жергиликтүү эл бул бир эле кыргыздар эмес, кыргызстандыктар эмес, ош Союздук республикалардын баарында эмне болду? Ушу трагедиялар менен коштолду. Такталган так эмес маалыматтар боюнча жалпы 20-жылдан 50-жылга чейин канча 100 миңдеген адамдарыбыз өз ата эненен куулуп, атан атылып, кече 90-жылдарга чейин мамлекеттин душмандары көрсөтүлүп,
алардын балдары эрелери саясий кызматтарга керек болсо мектептин директору да боло алжок. Советтик ошо жек көрсөтүү саясатынын кесепинен. Мына биздер 1914-18 биринчи дүйнөлүк согуш болду. Анда 18-ден 20-га чейин жаран согуш болду. Ошол Кыргызстан түштүк аймагында басмачылык деген ат менен билүү болгон окуялар. Алардын басмачы ат менен белгилүү болгон жерлердин биринин дагы кеткен байлыгы эмес. Алар жанагы категорияга жооп бергенден айлаганда алар чыгык элин мекенчилдер болгон, патриоттор болгон, өзүбүздүн жерибизди сиздерге капырларга тебелетпейбиз, биз аларга каршы турабыз деп алар жок болушту. Андан кийин ошол кулакка тартуу деген саясат. Аны колхозго алуунун жолу чында эле пайчылык менен, өкүм зор менен коркутуп, каалабайсыңбы мамлекет колхозго бересиң деген нерсе саясат алар гыжырдануусун турду. Канчалаган колхоздун көтөрүлүштөрү болду. Бирок бир мамлекеттик алардын кайтарды. Мына ошондо жергиликтүү чиновниктер менен жогору калктын каттарын калпы бергенге эң негизги себеп ошол болгон. Москвада жаткан Сталин Союздук республикаларда ким бай, ким кедей экенин ал билмек эмес, билгенде эмес. Аны жана тройкадын жардамы менен өзүбүздү ошол мезгилдеги эр азаматтар жоопко тартып берген. Кийин 37-38 жылдары ошол биздин ак үй, көк үйдө иштеген элиталарыбызды өзүн кошуп жок кылды. Эми ошол элде билесиздер, кулактарды 3 категорияга бөлүп караган болчу. Коркунучтуу, андан азыраак коркунучтуу, андан анчалык деле коркунучтуу эмес деп бөлгөн. Баары 3 категория Совет Лигине каршы душмандык кабыл алган. Эми биз коркпой айтышыбыз керек. Улуу коопсуздук кызматынын архивиндеги маалыматтар менен 2015 жылдан 2012 жылга чейин эдим. Кээ коллегаларыбыз айтып атпайбы, ГКМнын архивиндеги маалыматтарды бербей атат, тигин мынтип атат депчи. Мен оштон отуруп эле ГКМ председатели мурдагы Усман Кабалдиев агайга кат жазып, биздин ректордун атынан кыргыз тилинде кылып, бардык район боюнча азыр Кыргызстан боюнча мен алганмынан 2007 жылдары эле. Ал жерде карасак бардыгын союз секретарь, секретарь деп берген. Эми өз мезгили үчүн секреттүү болгон, жашыруу. Карасак бардык эле ошо социал партиясына жөө катары, Совет бийлигине чектүү катары, каршы кылган катары СССРдин РСФСРдин кылмыш жаза кодексинин 8/18 жана статьялары менен айыптаган. Анан биз орустарга сын айтып, жабыз токтоп кала тургандай май кылып жүрдүк. Кошуна Өзбекстан бир эле Шамсудинов бир эле кол тартуу боюнча 20 китеп жазган. Басмачылык боюнча коллективдештирүү керек болсо улам мекендик согуш боюнча жаңы 3 томдук китепти жазып койгон. Мына бизде бүгүнкү күндө 3 томдук эмес, 1 томдук улуу ата мекендик согуштун өзүнө арналган китеп менен алсам. Жолдошбек, рахмат. Биз дагы эле улук коктуу саясатынан арыла албай, ар бир уруунун батырын мактап, эстелигин коюп, аш тойлорду өзү эле келе жатабыз да. Биз мындай бир фундаменталдуу изилдөөлөр жетише албай атканыбыз бардыгын финансыга айлап жок эмес, өзүнүн эсебинен болушун аракет кылып атабыз. Жолдошбек, рахмат сизге. Ошон үчүн мен ойлоймун, эми ар бир кулактын, басчынын өмүр таржымалы жөнүндө айткан болсок, абдан болуп кетет. Биз негизги маселе модернисттик теориянын негизинде караганыбыз ойлоймун жакшы болот. Биз марксистик Ленин теория салып гана илим кылып атабыз. Ошон үчүн модернизм деген түшүнүктү билесиздер, мына ошол модернисттик көз карашта карап, жаңыча көз карашта карап, азыркы байманаптар, азыркы олигархтар менен 20-30 жагы кулак байманапты салыштырып,
алардын укуктук жактан, демократиялык жактан баардыгын салыштырганга аракет кылсак жакшы болот деп мен ойлоймун. Эми Кыргызстан боюнча чындыгында айтып турса, ар бир жылдан жанагы Совет Бийлигинин душманы катары алыскы аймактарга көрүлгөнүн, Кыргызстандын ичинде бир аймактан ичи аймактарга көчүлгөн боюнча толгон токой архивдик маалыматтар бар. Кудай буюрса азыр ушул гидер чыгаруунун алдында турам. Бул 3 бөлүк турат. Кумачылык, кулакка тартуу жана саясий репрессия боюнча 700 барактык көлөмдө даярдалат. Кудай буюрса, андан ачылышын кылып, сиздер дагы катышасыздар деп деген үмүттөмүн. Сиздерге ийгилерди каалаймын. Эсимде дооруна өзгөчө ийгилик каалаймын. Чында эле мекенчилдик иш жасап атасыздар. Сиздерде дагы ийгилер болсун. Рахмат Жолдошбек. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат чоң. Жолдошбек, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Эми кийинки сөздү ушу эсимде аянтчасынан Гүлзат Алагөз кызына берсек, Гүлзат Алагөз кызы биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Бегимал Жангырчынов атындагы тарых, археология, этнология институтундагы аспирантурасында окуп жатат. Гүлзат, сизге убакытты үнөмдөгөнгө аракет кылсаңыз, анткени талкууга убакыт жетпей калат да азыр. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу талкуунун катышуучулары. Бүгүнкү талкуу абдан кызыктуу болуп жатат дейм. Мурунку айтып кеткен спикерлерге да рахмат. Мына түздөн-түз ушул теманы изилдеп жүргөн эжелерибиз, агайларыбыз айтып кетти. Мен кыскача докладымда бул теманы кулакка тартуу, коллективдештирүү саясаты жана эс тутум саясаты жөнүндө айтайын деп чечтим. Мына эртең 30 январь ушу кулакка тартуу, кулактарды каз катары жок кылуу токтомунун чыкканына 91 жыл толгону турат. Ушул дата бул коллективдештирүү саясаты же кулакка тартуу саясатынын кылмыштарын гана эмес, 20-кылымда болуп өткөн бул акыл эс, адамдардын өнүгүү доорунда дагы ушундай чоң кылмыштар болушу мүмкүн экенин далилдеп турчу бир дата болуп жатат. Биз эсимде талкуу аянтчасынын дагы эң чоң миссиясы бул чоң өз жарандарына болгон кылмыштарды, массалык түрдө репрессияларды, куугунтуктарды алдын алууга, болбоого шарт түзүүгө кичинекей болсо дагы жардам кылуу. Эгерде биз терс тажрыйбаларды, кейиштүү окуяларды, трагедияларды азыр айтып турганыбыз бул тарыхты гана окуу эмес, бул азыркы күндөгү колунда бийлик бар же потенциалдуу куугунтукка, репрессияга потенциалы бар адамдарга жыйынтыгы кандай болору жөнүндө эскертүү деп айтсак дагы болот. Азыр эгер биз кулакка тартуу саясаты же коллективдештирүү саясаты тууралуу айтсак, эс тутум саясатында Кыргызстанда бизде Кыргызстандын аймагында бул окуяга, бул саясатка эстелик жок экен. Бул Украинада гана, бул Херсонская областта 2 таш коюлуптур. Кыргызстандын аймагынан миңдеген адамдар, үй бүлөлөр аргасыз депортацияга дуушар болгону менен, бирок бул адамдарды, үй бүлөлөрдү эскерүү иретинде бизде эстелик дагы жок экен. Биздин эскерүүлөрдү окусак, эгер ушу кулакка тартылып, атайын аргасыз депортацияга кабылган үй бүлөлөрдүн эскерүүлөрүн окусак, көбүнчө үй бүлөлөрдүн эскерүүсүндө ушул кетип жаткан, өзүнүн туулган жеринен кетип жаткан станцияларды жана азыр дагы аябай сөз болуп жатат го, эшелондорго массалык түрдө салган поезддерге, жүк ташуучу поезддер эсинде калган экен. Эгер бизде дагы ушундай эстеликтер, ушундай станцияларга турса абдан муктуу болмок. Жана азыр Казакстанда, Россияда, башка өлкөлөрдө эстеликтерди карап көрсөк, бул окуяга чоң эстеликтер тургузулуптур, сайттар бар экен. Ошол сайттардын ичинде өзүнчө бир кулакка тартуу саясаты жөнүндө ачык, открытый список бар экен. Ал жактан тизме менен тапса болот экен. Азыркы күнү эсимде талкуу аянтчасы дагы бир сайт иштеп чыгып жатабыз. Азыр мүмкүн болсо мен ал сайт менен бир аз тааныштырып коеюн. Көрүнүп жатат да, бул сайт биз кулакка тартуу саясаты жана куугунтуктоолор деп атадык. Бул жакта деген кулакка тартылган адамдардын, үй бүлөсүнүн тагдырлары, ошол теманы изилдеп жүргөн илимпоздор менен болгон интервьюлар,
бул темага арналган публикациялар, илимий иштер жана китептер болмокчу. Бул жакта эң башкысы бул жакта открытый список деп койдук. Открытый списокто ушул азыр пландап жатабыз. Бул иш азыр бул процесс болуп жатат да. Открытый списокто алфавит боюнча ким кулакка тартылган ошол жөнүндө маалыматтар болмокчу. Андан кийин архивдик материалдар. Азырынча биз толугу менен бул жактарды толтуруп бүтө элекпиз. Эми буюрса бул жакта дагы Кыргызстандагы областтардыкы өзүнчө архивдик, Россиядан алган кайсы архивден болсо өзүнчө болот деп ишенебиз. Бизге бул материалдарды чогултууда Амирбек Усманов агайыбыз чоң жардам берди. Айда эжеге дагы рахмат. Жана ошондой эле биз ушул кулакка тартылып сүргүнгө айдалгандардын тагдырларын чогултууда бир объявление жасадык эле. Өзүңөрдүн туугандарыңар болсо ушундай кулакка тартылган, биз менен бөлүшкүлө деп. Анан биз менен көптөгөн адамдар бөлүшүп атышат азыр, бирок бул дагы азыр иш үстүндө болуп жатат. Буюрса жакынкы аралыкта бүтөт деп ишенебиз. Эгер сиздерде дагы ушундай оозеки тарых өзүңүздүн жакындарыңыз же изилдеп жүргөндөрүңүз болсо, биз менен бөлүшсөңүз, бул сайт баарыбыз үчүн база данных болуп калса мыкты болмок. Бул жакта жана айтып кеткен Украинадагы таштар, ошондой эле азыр интервьюларды дагы чогултуп жатабыз. Бул теманы изилдеп жүргөн жана айтып кеткендей Амирбек Усманов агайыбыз бул теманы да бир аз изилдеп карап дагы анын Кыргызстандын тарыхы очевидецтердин көзү менен деген дагы китеби чыккан. Ошол китеп боюнча дагы бизге интервьюсун берди. Библиотекада болсо ушул азыр толуктала элек, бирок буюрса жакынкы арада мындан да көп китептер болот деп ишенебиз. Меники кыскача докладым ушул эле. Буюрса дагы бул теманын үстүндө иштейбиз деп ишенебиз. Рахмат. Зат чоң рахмат сизге, мындан аркы изилдөөлөрүңүзгө ийгилик каалайбыз. Чындыгында эсимде Талкыбай Саева чоң иштерди жасап жатат. Мындай эскерүүлөрдү чогултуш бул биздин кийинки келечек муун үчүн чоң мааниси бар деп ойлойбуз. Эми мен өзүм дагы ушу кичине бир аз жаңы материалдар менен бөлүшүп кетейин деп ойлодум эле. Ушу кулакка тартуу негизи баягы Кыргызстан тарыхындагы бир дагы деле толук изилдене элек баракчалардан болуп калып атат. Биз ушул жакында эле мына 2019-жылы Украинанын Киев шаарына бардык эле. Ошол жерде жана Жолдошбек айтып кетти го, бизде архивден мен алдым документтерди. Жолдошбек, сизге аябай мындайча айтканда повезло. Анткени архивден документ алыш абдан кыйын. Көптөгөн изилдөөчүлөр азыр ала албай жүрөт. Биз ушу Киев шаарына барганда, ушу Киевдеги улуттук коопсуздук кызматынын архивине аларды биз кандайча ушул кулакка тартылгандар жана Голодомор, ошо деги эле репрессия темасын кандайча изилденип жатат экен деп кызыгып, анан ошол атайын кызматына кайрылдык, улуттук коопсуздук кызматына кайрылсак, алар бизди эч кандай эчтеке мындай талап кылбастан киргизип эле көрсөттү. Ал жерде өзлөрүнүн окуу залы бар экен. Андан кийин ошол карточка кадимкидей эле делолор сакталган жерлер бар экен. Анан ошолорду ким арыз менен кайрылса, алар ошолор менен камсыз кыла тургандыгын айтышты. Бул чындыгында биз алардан эмне үчүн силер ушу документтердин баарын ачыкка коюп атасыңар десек, алар жооп беришти. Жок болуп кеткен мамлекеттин кайсы сырын жашырмак элек. Бул жашыра турган деле эч нерсеси жок. Ошон үчүн бул жалпы эл пайдаланса болот деген. Чындыгында эле ошондой да, биз азыр эмнегедир биздин улуттук коопсуздук кызматы ушунчалык бир табышмактуу сырга айлантып, элди ого көтөрүп, дүргүтүп, кызыктырып, аякта эмне бар болду экен деген бир чоң кызыгуулар жаратып атат да. Бул менин оюмча бир жагынан туура эмес да. Себеби дегенде анда кадимкидей эле документтер сакталып атат да, ошону изилдөөчүлөр үчүн эч болбогондо ачып берсе жакшы болот эле. Мен ошол жөнүндө бир аз сүрөттөрүн алып келгем. Жана Зура дагы айтып кетти азыр. Так. Сиздерге көрүнүп жатабы? Кечиресиздер, эч нерсе угулбай атат го. Угулбай жатабы? Сиздерге угулуп атат, мага такыр эч нерсе угулбайт. Күлсөңүздөр. Жок, угулуп атат, бирок сүрөт көрсөтөлөкпүз. Демонстрацияны бастым.
совместное использование. Көрүндүбү? Көрүнүп жатабы сүрөт? ооба Ооба, көрүндү. Биз ушул жерден бир мындай бир Кураманов Иса деп айтылып жүрөт. Бул бир нече жолу ушул жөнүндө дагы интернет айдыңдарында талкуу болуп айтылды. Ушу Кураманов Исанын личный делосу бар экен да, ошону бизге баягы келет деп мындай даярдап коюшса керек. Мондай конверттин ичинде сүрөттөр менен кошо ушунун тергөө ишин берди. Бул ушул Хлебодаровка деген кыштак бар экен, ошол жерде бизде кыргыздар айтып атпайбызбы, Чалбасы деп. Чалбасы айылы жөнүндө эле азыр айтылып жүрөт көбүнчө. Хлебодаровка деген дагы ушул Херсон областында деп дагы айтышты. Ошол Херсон областында Хлебодаровка айылында дагы ушул бизден Кыргызстандан айдалган адамдар жашаптыр. Ошол жерде бул Кураманов Иса деген адам бул негизи ошол атайын кызматтык ГПУ деп коебузго азыр мамлекеттик уюмдун кызматкери экен да, аны ушу коменданттын жардамчысы катары ошол айылга жиберишкен экен. Анан бул ал жерде иштеп жүрүп, мен аябай таң калдым. Биздин кыргыздар кызматты жакшы көргөн адамдарбыз да. Өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын ушунчалык ашырып пайдаланып жүрөттүр да. Анан мен кызыктырганы бул ошол мунун ар бир делосунда эмне деп жооп берген, тергөөчүгө эмне деп жооп берген, ошолордун баарын окуп жатып, эми бизде көбүнчө ушу коркунуч ушундан да, айрым учурда айтышат. Ушундай документтерди ачсак эле биздин кыргыздар бири бири менен кырылышып, согуш болуп калышы, жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн депчи. Эми чындыгын айтканда, балким баягы түшүнбөгөн адамдар ошону окуп бири бирине акарат келтирип сүйлөшүшү мүмкүн. Изилдөөчүлөр, мисалы мен изилдөөчү катары караганда, ошонун ичинен эле тергөө берген, мындай тергөөгө катышкан бир 30 адамдын фамилиясын, аты жөнүн, андан тышкары алардын эмне менен алектенгенин, кесиби кандай, билими барбы жокпу, ошолор жөнүндө маалымат алдык да. Анан мен ойлойт элем, ушундай эгерде документтер ачылса, биз үчүн көп мындай баалуу нерселер ачылмак да. Мисалы мына ушу сыяктуу документтер бар экен. Анан дагы бир кызыгы, бул бир топ иштерди дагы аткарыптыр да. Ал жерде өзүнчө драм кружок уюштуруптур. Ошол драм кружокто 16 адам катышкан экен. 16 адам катышып, 2-3 жылдын ичинде 13кө жакын пьеса коюшкан экен. Бул пьесаны жазгандардын дагы фамилиясы жүрөт да, Кудайбергенов Ахмат деп. Кудайбергенов Ахмат чындыгында Россия империясы тушунда котормочу кызматта иштеп, мындай билимдүү адамдардын бири болгон да. Мен бул документтерди карап отуруп, ошол кишинин да ошол жака айдалгандыгын, ал жакта дагы өзүнүн чыгармачылыгын андан ары уланткандыгына да күбө болдук да. Могу сүрөттөр булар ушул атайын бул ошол тиги башкармалыкка отчет катары эмне иш кылып жаткандыгын көрсөтөбүз деп атайын сүрөтчүнү чакырышып, фотографты. Ошол фотографка 500 рубль беришип, анан кийин ошол жердегилердин баарын сүрөткө тартып, пьеса учурларын тартып, ушундай аракеттер болуптур да. Эми эмнени мына могу сүрөттөр, эмнени айтайын дедим, ушу негизи бир документтин ичинен эле көп канча биздин тарыхый нерселерди тапсак болот да. Анан бүгүнкү күндө мына эсимде талкуу аянтчасы аябай чоң иштерди кылып жатат. Анан биз дагы изилдөөчүлөр дагы ушу биригип, мен ойлойм, ушу жок дегенде ушулардын баардыгын фамилияларын тактап чыкканга бир мындай биргелешип аракет кылсак да, биргелешип аракет кылып, жана эскерүүлөр менен кошо ушул жок дегенде ушулардын фамилия, аты жөнү, ошол жакта канчалаган мына Зухра айтып аткандай жанагындай атылып кеткен адамдар болду. Негизинен Украинага баргандардан ушу 60 маалыматы боюнча 63 адам атылган деп айтат. Ошолордун аты жөндөрүн жок дегенде биз тактап, кийинки муунга жеткирип, мына бүгүнкү күндө кандай окуялар болуп жатат, ушундай нерселердин кайталанбашына дагы бир өбөлгө түзөт деген ойдо элем да. Эми мен ушул азыр бул документтердин үстүндө иштеп жатам. Анан ушул документтерди бир сыйра обработка кылгандан кийин ушул жердеги жок дегенде бир 30-40 адамдын аты жөнү толук такталгандан кийин дагы мындай коомчулукка жарыяласам деген дагы оюм бар да. Анан рахмат сиздерге көңүл бөлгөнүңүздөргө. Эми талкууга өтсөк. Мына могу сүрөттөр менен тааныштырып коеюн. Мына ошол пьеса койгон учурдагы сүрөттөр экен булар. Бул ошол катышкан экен. Жанагы өзү, жанагы
мен айтып аткан Иса Кураманов бир топ туура эмес иштерди жасаган экен. Анткени ошол жердеги адамдарды кичине эле бир мисалы кечигип калса же болбосо тиги көп аябай мындай кичинекей квитанциялар менен берилген да, бир 30-тай адамды бир айдан 1,5 ай убакытта эле ошолорду штраф төлөттүрүп бир 200 канча сомду чогултуп алып өзүнүн чөнтөгүнө салып алыптыр. Андан тышкары дагы канчалаган мындай бир мындай көңүл ренжитерилик иштерди кылганда бул адам баягы бул жактан барып анан өзүнүн кызматтык абалын мындай пайдалангандыгы көрүнүп турат да. Мына эми ошол жердеги айдалып барган адамдардын өзүнүн ансы деле баягы турмушу оор болуп жатса, мекенинен алыс жүрсө, кызматкер адамдар өзүбүздүн эле арабыздан чыккан адамдар ошо кызматтык абалынан пайдалангандыгы тууралуу дагы кабардар болдук да. Эми көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Негизи кулакка тартуу же кулак ушу колхоздоштуруу темасы бул аябай чоң биздин тарыхыбыздагы чоң темалардын бири. Көбүнчө биз совет бийлиги мезгилинде мен деле биз баарыбыз тең эле көпчүлүгүбүз ошол мезгилде окуп калдык. Колхоздоштуруунун абдан жакшы жактарын баардыгыбыз тең билебиз. Биздин кыргыз элинин бүгүнкү күндө отурукташып жашап калышы дагы ошол жактан болгон, бирок ошону менен катар эле эң эле терс кесепеттер да болгон. Бүгүнкү күндө ошол эки тараптуу бирдей карап, бизди элге ошолордун чындыгын, объективдүү чындыкты жеткирип туруу биздин милдетибиз деп ойлойм. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эми талкууну уланта берсек. Рахмат. Мен абдан жакшы сөз болду. Мына Айда, Жолдош, Зуура, Гүлзат, сиздер ошол багытта терең иликтөө жүргүзүп жаткан мыкты инсандардын бирисиздер. Мына ошо эсимде долбоорун мен ушунчалык жогору баалап урматтайм, себеби ал көп киши жасай албай аткан ошо жалпы тарыхый эс тутум дегенди ошо интернет аркылуу элге кайрадан тартуулап жатат да. Ошо жаңы долбооруңуздарга буюрса мен дагы өзүмдүн макаламды даярдап атам. Элмира, сиз дагы көрүп атасыздар. Чоң рахмат сиздерге. Эми буга чейинки талкуулардын ичинде мен бир-эки гана нерсени айта кетейин. Жолдошбек иним абдан жакшы терең иликтеп атат. Өзбекстан жөнүндө жакшы айтты. Өзбекстанда мамлекет түздөн түз мүмкүнчүлүк берип, ошо абдан көп музейлер да түзүлүп атат. Баардыгы тең эле 37-38 жылдагы репрессия менен байланыштуу эмес, ага чейинки репрессияларды дагы терең иликтеп, музейлерде ошондой энциклопедиялар дагы түзүлүп атат. Ар бир чөлкөмдөр иш жүргүзүлүп атат да. Биз ата бейитти уюштуруп коюп баарын чечип салдык дегендей токтоп калганыбызды биз мойнубузга алышыбыз керек. Бул андан ары керек. Анан Айда жана Украинадагы мурдагы КГБнын архивин ачкандагы идеяңыз өтө маанилүү да. Биз өлүп кеткен империянын өзүнчө эле ыктыярдык кароочусу боло бербешибиз керек. Жокебиз айтпадыбы, тиги барсам эле, кат жазсам эле бере берет экен деп. Мына менин кээ бир жаш кесиптештерим, шакирттерим азыр дагы ала албай жатышат документти, КГБнын документин. Ошон үчүн бул маалыматыбызды мына өкмөт жаңы келип аткан учурда ушундай зомбулукту көрүп, андан кийин президент болуп аткан киши дагы буюрса президент Садыр Жапаров ушу КГБнын архивин ачканга өзү дагы өнөктөш болот го деп ойлойм. Анан жогоруда биз журналист, мыкты публицист Амырбек Азам уулу Усманов жөнүндө дагы айтылып кетпедиби? Ушул жерде мен айтаарым да, жалаң эле тарыхчылар жазбастан баардыгыбыз тарыхчы болушубуз керек. Жок дегенде үй бүлөнүн тарыхын көздө тутуп, ошо эсимде долбооруна, жанагы интернет барагына маалыматтарды, мультимедиалык маалыматты, сүрөт, видеону жиберишибиз керек. Эң акыркы ошол нерсени айтып бере турган күбөлөр арабызда жашап атат. Ошолордон мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат чогултуш керек. Дароо айтыш керек. Бир маселе боюнча да, жана Жокебиз да айтты, башка маалыматтарда да жүрөт,
бизде 2% гана киши Кыргыз коомунда баягы улуу үркүндөн кийин, Атуулдук согуштан кийин массалык түрдө жакыр болуп калды да кишилер. Ошондо 2 гана пайыз, 1,8% киши бай манап деген категорияга ылайык келген экен. Жалпы 10%дай кишини репрессия кылды да деген сөздүн ичинен биз ошо 1,8% дагы эч качан репрессияланбашы керек болчу деген идеяны да айтышыбыз керек азыр. Рахмат. Рахмат, Тилжик агай. Дагы кошуласыздарбы талкууга? Элмира Набайбаева. Долбоордун жетекчиси, сөз сизде. Айдеже, рахмат. Меня переполняют такие чувства. Хочу всех поприветствовать и поблагодарить. Вы знаете, историческая наука в Кыргызстане развивается. И Жолдошбек правильно сказал. Раньше очень долго доминировала вот эта вот марксистско-сталинская концепция. Сегодня у нас историческая наука развивается, потому что есть учителя и ученики. Есть дискуссии, такие семинары. Это очень здорово, потому что уже есть другая концепция. Потому что есть концепция независимого суверенного государства. Я тоже надеюсь на открытие архивов и так далее. Я хочу сказать и одновременно попросить разрешения, если вы не против, сделать наш сегодняшний семинар открытым, записать в YouTube. Дело в том, что к нам в СМД стало обращаться очень много учителей школ со всего региона. Учителя, студенты. Кстати, учителя очень молодые ребята, оказывается. У нас на семинаре 8 ребят участвовало. Именно парни едут в школах, и у них очень большой запрос на понимание многих вещей. И все, что мы делаем в СМД, это открыто, поэтому спасибо за то, что делитесь. У меня такой вопрос, касаемый нашей темы. Дело в том, что, как сказал Агай, действительно нужно все анализировать объективно. И с точки зрения негативного, и с точки зрения позитивного. И коллективизация дала мощный такой толчок для модернизации, да? Потом индустриализация и так далее. И мы не можем это исключать. И, как сказала Зухра, было бы здорово почитать экономические последствия. Может быть, это вот как бы отдельное направление. Я думаю, что по некоторым критериям, которые мы можем выставить, какие-то там последствия можно посмотреть, например, там, демографические и так далее. Но если замерять по времени. Но мне кажется, у коллективизации была еще другая сторона. Дело в том, что коллективизация, помимо того, что поменялась способ хозяйствования, она еще привела к такому способу управления всеми людьми. Она облегчила той власти. И это дало право не просто там, менять цель хозяйствования и прочее, но оно привело к таким трагическим последствиям, которые мы знаем и про Дроздовское, и все, что было здесь сказано. У меня такой вопрос. Прошло почти век. Мы можем прибавлять плюс-минус. Прошло почти век. Как вы думаете, какие последствия от коллективизации Кыргызстан переживает сегодня и переживает ли? Мне кажется, это не только экономический, хотя экономический в том числе, но это еще последствия для нашего сознания. У нас, Агай правильно сказал, сегодня меняется опять политическая система, кардинальные изменения. Но вот у меня есть ощущение, что последствия коллективизации, последствия вот этого управления, вот этого обруча, да, как описал Айтматов, они до сих пор ощутимы в нашем обществе. Может быть, я ошибаюсь, и, может быть, вы наблюдали что-то другое. Это мой вопрос. Спасибо. Жақсы. Бир эле менен жооп берейин. Бир эле кечиресиздер. Мен көп сүйлөп да жибербейин. Өтө көп кесепеттеринин бири бул инсандын өзүн өзү цензурага кабылдырганы да болуп калды да. Бул идеологияга, тоталитардык мамлекетке байланган ушу цензура азыр дагы өзүнүн күчүн сактап келет да. Мисалы үчүн мына Жолдошбек инибиз бир маалыматты айтып атып, эми тарыхый инсан болуп калды деп атын айтпай кетет, айта бериш керек. Бул Төрөкул Айтматов. Мына
Исхак Разаков жөнүндө абдан жакшы мактап да жатабыз. Бирок ошол эле учурда Исхак Разаков 1959-жылы Касым Тыныстановду толугу менен биротоло актаганга каршы чыгып койду да. Ушул жагын да айтыш керек. Ошол мисалы үчүн жанагы айдалгандардын баардыгы тең эле жөн эле манчыркаган баймана эмес, арасында интеллектуалдар бар деп абдан жакшы сөздү айта кеттиңиздер. Айда мына инсан таануу деген бар. Инсан таануу дегенде жаман жакшы баардыгын таразылап көтөрүш керек, көрсөтүш керек. Ошол жерде агарткандар бар. Мисалы үчүн Бегималы Жамгырчынов барып сабак берип кеткен ал жакка, билесиздер. Ал жөн барган эмес, аны бул жерде атаандашы эптеп ошол жака жиберген, ошоңойчо өлүп калар деп. Бул сыяктуу нерселерди да биз ачык айтышыбыз керек. Анан бирок эң башкы эме кесепети, бул менин жеке өзүмдүн жообум, тоталитардык режимди биротоло бекитти. Андан кийин 1933-жылы Сталин айтып атпайбы, мына эми кулак деген тап катары жоюлду деп. Жок, бул диктатура толук орноду деген гана сөз. Иш жүзүндө мындай кулактардын арасынан дагы дыйканчылыктын жакшы үлгүлөрүн, өрнөктөрүн билгендер, алар жаңы айдалып барган жерлеринин деле өзүнүн тажрыйбасын андан ары уланта беришти, эгер дыйкан болсо. Мындай жаратмандык менен алектенгендер өнөр жай тармагына барса, ошол жактан дагы жөн эле тирүү калыш үчүн эмес, өзүнүн жаратмандыгын чыгарыш үчүн алар жашоосун уланта берди. Алар дагы азыркы советтик ошол доордогу өнүгүүгө өздөрүнүн салымын кошуп келишти. Анан биз дагы бир нерсени көрүшүбүз керек. Канчалык кыйынчылыкта жашасак да жашай берели деген сыяктуу нерсени, эптеп аман калалы деген нерсени дал ушул колхоздоштуруу учурунда ушунчалык мукураган, кыйналган элге ошол сталинизм таңуулап салды да. Бул кийин дагы өзүнүн абдан көп мүшкүл натыйжасын берди. Элди көтөрүлүшкө чакыртпай, кайра элди мукурасаң дагы жашай бер дегенге түртүп келди да. Мына ушундай оор. Рахмат агай. Зухра, сизде барбы кошумча? Элмир эже, сизге рахмат, абдан туура суроо бердиңиз. Чындыгында эле ушул ар бир тарыхый окуяны биз бүгүнкү күн менен байланыштырышыбыз керек. Эгер бүгүнкү күн менен байланыштырып карай турган болсок, менин жеке оюм чындыгында эле бул экономикалык демилгени бууп салды да мамлекет. Либералдык экономиканы андан бетер токтотуп, анан сиз туура белгилеп атасыз, бул дагы өзүнчө экономикалык жагын өзүнчө изилдегенге арзыйт да. Мына ошондуктан пландык экономикага кыңк этпей баш ийип, анан кызыкчылык жоголду кишилерде. Биз эле ушу совет мезгилинде жашап калдык, билебиз да, себеби жеке мүлк болбогондон кийин эми ошол жагынан экономисттердин тили менен айтканда ушул экономикалык кишилердин жеке кызыкчылыгы жоюлду да. Эми мен дагы сөздү көп узатпайын. Экинчи маселе, мен өзүм жеке изилдөөнүм боюнча 34-жылы, 36-жылдары ушул биз тап катары жойдук деп расмий түрдө Сталин жарыялады. Бирок ага карабастан жана дискриминациялардын улантылышы. Мисалы, ошол эле озеки маалыматтар бекемдейт. Комсомолго өткөндө, же болбосо жогорку окуу жайга кабыл алынганда, Чыңгыз Айтматов алыс барбай, мисалы, Чыңгыз Айтматовдун атасы репрессияланганда, анан ошо репрессиялангандар менен катар эле дискриминациялар кулакка тартылгандардын балдарына дагы бирдей колдонулгандыгын айтсак болот да. Ушул дайыма коштоп жүргөн. Эми мен бир аз артка кайрылайын, уруксат берсеңиздер, өтө кыска айтып кетем. Ошол мезгилдеги кесепеттер кандай болгон? Биринчиси, бул иммиграциялык кыймылдарга жол ачты. Биз мисалы Кытайды көбүрөөк айтып атпайбызбы Гүлзада эженин изилдөөлөрүндө? Менин жеке изилдөөлөрүмдө Казакстанды да унутпашыбыз керек. Бул жерде балким бизде Казакстандан да өкүлдөр бар чыгат. Казакстанга дагы ушул кыргыздар колунда бар зажиточные люди малдарын алып
анан чек арага ушул малдарын алып Казакстанга өтүп кеткен. Мисалы Нарындан, Таластан ушундай көп фактылар бар. Мен өзүмдө дагы архивдик маалыматтар бар. Ал дагы изилдениш керек да. Атайын ушу Казакстанга малдарын алып, ушу мамлекетке бергиси келбей өтүп кеткен. Анан экинчи маселе анан Кытайга качуу. Кытайга ушул эмиграциялык кыймылдар аябай күчөгөн. Дал ушул 20-жылдардын аягы, 30-жылдардын башында ушул мен өзүм тапкан жеке архивдик маалыматтарда сандары менен айтылат да. Ошол жана мисалы Ысык көлдө 31-жылы 56 бай чарбасы Кытайга өтүп кеткен. Андан ары жылсак 33-жылы Алайда 5 айылдык кеңеште ушул аябай көп маселелер бар. 68 чарба Алай Күлчөдөн өтүп кеткен. Мындай эмелер аябай көп. Анан булар эмне үчүн өтүп кеткен? Булар ушул жанагы зордук менен коллективдештирүүгө каршы да. Анан тап күрөшү аябай жасалма курчутулган. Жана бай болбосо дагы орто чарбаларды эмне кылды? Алып барып камаган да. Анан эң негизгиси дагы бир кесепети бул жанагы басмачы кыймылы. Басмачы кыймылынын өтө кеңири кулат жайышы ушул эгер архив материалына таянсак, мен өзүм терең изилдеп чыкканмын. 29-жылдан баштап 30-жылга чейин керек болсо Ош округунда мамлекет тарабынан чукул кырдаал, кантип кой, түшүнүктүү чукул кырдаал өзгөчө абал, чрезвычайное положение жарыяланды. Ошого чейин барганда, анан өтө баягы Совет бийлиги ушул айрыкча Кыргызстандын түштүгүндө кыйын абалга туш болгон да. Анан ушул басмачыларга керек болсо үй бүлөлөрү менен келип кошулган чарбалар бар. Бир эле жалгыз эмес да. Анан бул жерде кандай фактылар? Анткени кулактарга аябай көп салык салган, добуш берүү укугунан ажыраткан, анан колхоздорго киргизбей аларды дискриминациялык саясат жүргүзүлгөн. Аларды колхоздорго киргизбей, колхоздордон чыгарып салып, анан эң негизгиси жана сүргүн саясаты. Анан ошо сүргүндөн качып кетип атпайбы? Кытайга дагы, Казакстанга дагы. Буларды дагы айта кетишибиз керек. Эми экономикалык жактан дагы кайрылайын. Бул жанагы булар эми көп айтылбайт кесепеттери. Бактыгулов агайдын эмгектеринде бир аз фактылар бар. Анан архивде мен өзүм тапкан дагы архивде бар. Мал жандыктардын, мисалы кой, эчки, уй, жылкы, ошолордун бардыгын өздөрү союп сатып жок кылышкан. Эмне үчүн? Анткени мамлекетке бергиси келген жок да. Анан ошо ал малдары колхоздорго алынып берилмек да. Ушул ал малды алып же колхозго беришкен, же кедейлерге бөлүп коюшкан. Анан ал өзүнүн жана маңдай тери менен тапкан мал болуп атпайбы? Мына ошондуктан массалык түрдө 29-30-жылдарда Кыргызстанда малдарды союп жок кылуу жайтылгандыгын айтсак болот да. Мисалы ири мүйүздүү мал, кой, эчки, бул боюнча абдан көп статистикалар бар. Канча пайызга кыскартылды, Мисалы бир эле айта кетейин, эгер 28-жылы Кыргызстанда малдардын жалпы саны 7.715 миң болсо, бул 34-жылы бул 2.100гө чейин 2.100 миңге чейин кыскарган да. Демек, пайыздык көрсөткүчү менен алганда 73%га чейин. Бул абдан көп. Бул абдан көп. Өзүңүздөр дагы байкап турасыздар. Анан мына ошондуктан кесепеттерин дагы сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндө айта кетишибиз керек. Анткени биз Совет мезгилинде коллективизациянын жалаң эле көкөлөтүп жакшы жагын айтып келдик. Анан ушундай түз жана кыйыр кесепеттерин биз чогуу эр шаркак жаза жүрүшүбүз керек да, тарыхчы катары. Рахмат. Мен дагы бир кичине кошумчалагым келет. Бул жеке адамдык трагедияга алып келген да. Бул общечеловеческая трагедия. Анткени алардын жана айтып кетишти, балдары, бала чакалары аябай баягы кысым көрүп чоңоюшту. Психологиялык жактан жабыр тартышты. Мисалы мен бир эле адамды мисал кылып келтиргим келет. Биз интервью алган учурда бир балдары чогулуп чоң атасынан сурашат экен: ата, жети атабызды айтып бербейсизби десе, ал киши ушу мен көзүмчө ыйлап ушу айтты да: менин атам ушул Украинада атылып кетти, мен туугандарым бизден баш тартып, эч ким биз менен сүйлөшкөн жок, мен атамдын атын араң билип калдым деп. Ошол атасы атылган учурда ал ошол 6-7 жаштагы бала экен. Бул деген аябай чоң трагедия. Бизде азыр ушунча жакшы көрөбүз жети атасы жөнүндө айткандычы. Мындай балдар аябай көп болгон да, анын неберелери деле ошондой. Анан ушундай коомдо дагы бизде мындай бир
ушундай бир балыңдап айыл жергесинде же бизде деле сен ушуну билбейсиңби дегенчи, бул чындыгында туура эмес. Бул чоң трагедиянын башынан өткөргөн биздин бир элдин бир катмары да. Анан тагдырындагы аябай чоң трагедиялар болгон. Алар келип ушул кайрадан кайтып келгенден кийин турмуштары дагы абдан кыйын болгон. Бирок ошого карабастан көпчүлүк адамдар ошол жактан дагы Украинада билим алып келип, бул жактан дагы эркинин күчтүүлүгүн көрсөтүп, канчалык мектепке киргизгиси келбей, баягы балдардын көзүнчө кемсинткенине карабай, көпчүлүгү дагы ушу өздөрүнүн баягы балким генидир, балким кандайдыр бир ушу балким жашап кетүү жөндөмү жогорудур, ошентип дагы суурулуп чыккандар дагы көп да. Ошон үчүн кесепеттери аябай эле көп. Ооба. Бир эле сөз Бактыгулов агай Жумадил Сапалов грамоталык жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Ал киши 1936-жылы Тажикстанда, Жиргеталда туулган. А өзү ата теги бул Нарында, Ички Теңир тоңдо эмгекчил деген айылдан. Эмне үчүн аякта туулду? Мына дал ушул тарых ошо окуялар көрсөтүп турат. Жана Байманаптарды ушундай кубалаган учурда анын атасы демек ошол жака же качып барып байырлап калды, же тиги айдалды. Ушулардын баарын такташ керек. Иш жүзүндө ал Чыңгыз Ажы дегендин урпактарынын бири. Көрдүңөрбү? Тарыхчылардын өзүнүн дагы тагдырында бул айырмалуу. Мен кээ бир окумуштуу академиктер дагы башка фамилияда жүрөт деп билем. Алар дагы ошо айдалып кеткендердин урпактары, кээлери жана айдадан жакшы айттыңыз. Ушу адамдын тагдыры менен байланыштуу. Кээлери өзүнүн чоң атасынын ысымын сактабай, эптеп сактап жанын сактап калган. Алардын бири, мисалы үчүн, Алтай жергесинде тиги Кулагин деген атактуу архитектор, сүрөтчү, ыр, акын бар. Ал эгемендик коммунизм кулагандан кийин гана Чебоксардан Алтайга келди. Көрсө ал атактуу Кулагин деген кишинин урпагы экен. Баардыгын кырып жок кылып атканда аны фамилиясын жана эскертүү белгисин Кулжин деген ордуна Кулажи деп коюп туруп, поездга салып кетирип, ал жетим бала болуп чоңоюп өсүп жүргөн да. Мына көрбөйсүздөрбү? Биздегі 50 кишини көбүрөөк экен. Бизден азыраак сандагы Алтай, Саха, Шор, Хакастар үчүн бул тозок болгон. Себеби алардын элитасынын өзү таптакыр туттарынан дал ушул колхоздошуруу, кулакка тартуу учурунда жоголуп ойрон болгон. Рахмат агай. Балким ушу талкууга катышып жаткан Дамир, Нурсултан, Айжамал, Бактыгүл, Талгат, Уланбек, сиздер дагы балким айта турган сөзүңүздөр бардыр. Можно, да, задать? Слышно меня? Дамир, да. Погромче. Погромче. На русском можно, да? Да, конечно, можно. Рахмет проекту СМД за такую конференцию, за организацию такой конференции, за создание сайта. Я посмотрел, очень хорошие, важные, нужные начинания. Даже у нас в Казахстане такого сайта нету. Хотел вот задать, да, вопрос. Тыншбек Чоготан, да? Вопрос вот у меня такой. Вот у нас вот в Казахстане было 372 восстания против коллективизации. Это период 29-32 год. Вот, сколько было восстаний в Кыргызстане против коллективизации? Есть данные? Или вообще были ли массовые явления восстаний? Звук. Ага. Восстание у нас началось задолго до коллективизации, и это называется басмаческое движение. У нас обычно говорили, басмаческое движение было проведено в 1933 году. Фактически это продлилось до 1942 года. И почему? Потому что в 1942 году сталинизм
разрешил так называемых басмачей Восточного Туркестана влиться в общую борьбу против, значит, про японских, китайских милитаристов в Синьцзяне. И автоматически те бывшие враги народа оказались, значит, в русле сталинской идеологии, и до 1949 года удалось создать вторую Восточную Туркестанскую демократическую республику, где, значит, военным министром был генерал Исхак Монуев, кыргыз. И там были и там китайские, казахи, уйгуры и другие, значит, этнические, значит, группы. Но что можно говорить? У нас не переставало, и, в принципе, невозможно даже представить, знать, определенное число этих восстаний, потому что это было одновременно продолжающимся, значит, движением, борьбой, особенно в районах, горных районах ближе к Китаю. Но поэтому у нас обобщают просто наши историки, как первый Великий исход, Улу-Юркун, потом и другие исходы, другие Юркуны. Но Юркун это означает только массовое бегство, но это отчаяние в последнем этапе. До бегства они боролись и сопротивлялись. Были разные очаги. Те очаги, которых мы изучаем в Пашинской долине и там в Алайской, Каракульче и так далее, они только изучаются по-новому. И надеюсь, что у нас тоже как-нибудь скажут определенное число вот этих восстаний, но я полагаю, что невозможно каким-то определенным числом их ограничить. Ну, спасибо. А вот еще один вопрос. Вы можете на кыргызском отвечать, я кыргызский понимаю. Вот такой вопрос. Вот в Кыргызстане были поставки мяса и хлеба заготовок? Или только хлопка заготовок? Только планы по хлопку были? Ну, Аида, Зухра, они могут спокойно говорить. Я только одним словом скажу. Почему здесь у нас не было такого голода, как в Казахстане? И это зависело и от политической воли руководства республики. У нас Дюсуп Абдрахманов и другие лидеры, они ограничивали, значит, ну, скажем, внутренний экспорт из Кыргызстана в сторону, значит, России, вот хлеба, да, но другой момент, у нас спасло еще скотоводство. И у нас были земледельские, имеются земледельские регионы, а хлопок у нас является только частично, значит, в Южном Кыргызстане, а зерновые у нас производят везде. Чон рахмат. Эльмира, убактыбыз бүттү окшойт, 1,5 саат болуп калды. Кандай кылабыз? Так жалко. Так жалко. Но мы еще думаем о том, что, в принципе, можно было бы продлить, но мы думаем о том, чтобы это было как образовательное для учителей. Если мы сейчас перейдем, очень хочется послушать, вот просто сидеть и слушать. Но, может быть, если у вас будут какие-то идеи, темы, дискуссии, которые могли бы быть интересны как исследователям, так и преподавателям, мы будем только очень рады. Гульзада у нас вот как раз занимается таким научным направлением. Мы всегда рады. Пандемия, есть ужасы пандемии, есть возможности зума, да, когда можно в любой стране, вот, благодаря такой вот роскоши, мы можем с Агаем сегодня пообщаться. Вот поэтому, я не знаю, давайте это будет коллективное решение.
урматтуу онлайн талкуунун катышуучулары, берилген убакыт аяктап калды. Балким ушуну менен токтотуп дагы бир ушундай талкуу уюштурсак, анан мен дагы мындай жыйынтыктап кетким келет. Чоротегин агай, Тынчтыкбек Чоротегин агайга, Зухра Алтымышевага, Жолдошбек Бүтүнө, Гүлзат, Чолпон Огойбаева, сиздерге чоң рахмат ушундай талкуу уюштуруп катышып бергениңиздер үчүн. Анан менимче биз жалпы элге дагы кайрылышыбыз керек го. Анткени бул бир эле изилдөөчүлөрдүн же кызыккан адамдардын эле бүтүрө кое турган иш эмес. Биздин элибиздин арасында бул окуяларды жакшы билгендер дагы эле көп. Ошондуктан бизге дагы кол кабыш көрсөтүп, ошолор сүрөттөр болсо сүрөттөрүңүздөр менен, балким эскерүүлөр, чоң атаңыздар эскерүүлөрү болсо ошолор менен дагы кайрылышсаңыздар, биз балким ошолордун баарын толуктап бир чоң ушундай бир мына жөнөкөй, мисалы Украинага айдалгандардын жалпы мындай бир эскерүүлөр, ошо фамилиялары менен тактап өзүнчө бир китеп чыгарсак болот. Мисалы Казакстанга айдалгандар, Россияга айдалгандар, ушинтип чыгарып том кылып чыгарсак деле биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетишет деген ойдомун да. Ошон үчүн баарыңыздарга кайрылып кетем. Бизге дагы жардам көрсөтүңүздөр. Рахмат баарыңыздарга катышып бергениңиздер үчүн. Рахмат. Чоң рахмат. Сон кызыктуу өтүп аябай. Алкыш сиздерге. Рахмат. Рахмат. Катышып укканыңыздарга да чоң рахмат сиздерге. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Аман болуңуздар, тез соолукта болуңуздар. Биз эми бул катышкандарга жана талкууга кичине убакыт аз болуп калды да. Балким Может быть, в следующий раз увеличивать, то есть, в принципе, время зума не ограничено. Все зависит только от нас самих. Рахмат сизге дагы. Жакшы түнүңүздөр. Агай, сизге дагы аман болуңуз. Рахмат. Жакшы калыңыздар.